Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Кыргыз-Катар кызматташтыгынын жаңы барак ачылууда. Анда Садыр Жапаров менен Катар эмири эки тараптуу кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө президент эмирдин келиши тарыхый мааниге ээ экенин белгиледи. Анткени бул Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын 30 жыл ичиндеги мамлекеттик визит макамын алган биринчи иш болгонун белгиледи. Сиздин мамлекеттик сапарыңыз чоң тарыхый мааниге ээ. Анткени 30 жылдык тарыхта Катар менен Кыргызстандын кызматташтыгында гана эмес, жалпы араб дүйнөсү менен болгон карым-катнашта алгачкылардан болуп Кыргызстанга сиздин сапарыңыз жасалып жатат. Албетте бул сапарыңыз улуу даражалуу Кыргыз-Катар бир туугандык мамилелеринин жаңы барагын ачат деп терең ишенем. Учурда Катар мамлекети натыйжалуу экономикалык жолуна туруп, эл аралык аренада көрүнүктүү жетишкендиктерге жетип турган кези, дал ушул учурда улуу даражалуу араб дүйнөсүнөн алгачкылардан болуп Кыргызстанга келип турганыңыз биз үчүн чоң сыймык жаратып, кубаныч тартуулады. Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани мындай сапарлар экономикалык жана инвестициялык жактан байланышты жандантуу үчүн маанилүү экенин айтты. Ал гидроэнергетика, туризм жана инфратүзүм жаатында кызматташуу сунушу жакынкы аралыкта караларын белгиледи. Ар кандай тармактарда дагы кеңейет деген ишеничтемин. Экономикалык жана башка тармактарда. Жана өтө маанилүү мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойдомун. Инфраструктура багытында жана башка багыттарда, туризм жана башка. Урматтуу президент, ошондой эле саясий кызматташтыкты өркүндөтүү үчүн кеңешүү көптөгөн чогулушууларды өткөрөбүз деген ойдомун. Жана эки тараптуу өкмөттүк деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөбүз деген ойдомун. Ошондо эки элге тең өз мөмөсүн бере турган, жемишин бере турган кызматташтык болот. Ошондой эле тиешелүү органдардан ушул тармактарга көзөмөл жүргүзүүнү үмүт кыламын. Катар эмиринин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында 13 документке кол коюлду. Лидерлер бардык тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендигин ырасташты. Кол коюлган документтер: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Катар өкмөтүнүн ортосунда маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашуу, өкмөттөр аралык аскердик тармакта кызматташуу жөнүндө, саламаттык сактоо жана медициналык илим чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашуу, эки өлкөнүн бажы мыйзамдарын оптималдуу колдонуу, бажылык тартип бузууларга бөгөт коюу жана ага каршы күрөшүү максатында өз ара административдик жардам жөнүндө макулдашуу, эки өлкөнүн ортосундагы ветеринария тармагындагы кызматташуу жөнүндө, эки өлкөнүн ортосунда спорт тармагында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, эки өлкөнүн юстиция министрлигинин ортосундагы укуктук чөйрөдө кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги менен Катар мамлекетинин муниципалитет иштери боюнча министрлигинин ортосундагы өсүмдүктөрдүн карантини жаатында кызматташуу жөнүндө, айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу жаатында өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандум, Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги менен Катар мамлекетинин финансы министрлигинин ортосундагы биргелешкен кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Катар мамлекетинин ички иштер министрлигинин ортосундагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Катар мамлекетинин Борбордук банкынын ортосундагы борбордук банктардын ишмердиги жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Абдрайымов атындагы Кыргыз авиациялык институту менен Катар авиациялык колледжи ортосунда адистерди даярдоо жаатында өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргызстан менен Катар дипломатиялык документтерге 1998 жылы кол коюшкан. Бүгүнкү күнгө чейин Катар мамлекети Кыргызстанга ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Экономисттер кызматташтыктын бекемделиши өлкөгө инвестиция тартууга жол ачат дешет. Катар менен Кыргызстан биринчи кезекте бул туризм тармагында аябай тыгыз кызматташса болот. Себеби катарлык туристтер бул дүйнөдөгү эң бай туристтердин катарын толуктайт. Ошондуктан алар үчүн Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы, бул адамдын колу тийбеген жакшынакай кооз жерлерибиз алар үчүн аябай чоң бир туристтик объект катары эсептелет да. Ошондуктан биз катарлыктарды турист катары тартууга, ошо бир эле турист катары эмес, туризм секторуна инвестор катары тартууга
мүмкүнчүлүктөр бар да. Катар эмири сапардын алкагында аларча жаратылыш паркында кыргыз элинин маданиятын чагылдырган программага күбө болду. Меймандарга аталар изи кыргыз улуттук кийимдер коллекциясынын көргөзмөсү тартууланып, бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салбурун салтуу мергенчилигинин элементтери көрсөтүлдү. Эскерте кетсек, Катар эмиринин 6-июнда башталган сапары бүгүн соңуна чыгат. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.